Тилек, Ау, тиги баннердеги киши биздин тууганыбыз болот. Аны колдоп, жардам беришибиз керек. бирок мен аларга добушумду бергим келген эмес. Койчу эми. Сен мага доссуңбу, жегим? Жардам берип койчу. Балам, келдиңби? Кел өт тамактаналы. Эмне болду сага? Эмне унча капа болосуң? Досума жолуктум. Шайлоодо байкесине добуш берип кой деп жатат. А сен эмне каалаган жоксуңбу? Жок. Бирок ким кантип добуш бергендигин аныктаган программа бар дейт. Балам, биздин конституция жашыруун добуш берүүбүзгө кепилдик болорун билбейсиңби? Ал эми бул укукту бузгандар жазаланат. Бул мыйзамда каралган. Добуш бергени келгенибизде ар бирибиз эч кандай камералар жок, өзүнчө кабиналарга кирерибизди түшүнүшүбүз керек. Биз толтуруп жаткан бюллетендер көрүнбөйт. Кызматчылар менен байкоочулар аралыкты сактап турушат. Сен өзүң каалаган талапкерге добуш берип коюп кете бересиң. Бирок аппарат баары аныкталат да. Ким кандай добуш бергендигин эч бир технология аныктай албайт. Добуш берүүнүн жашырундуулугу тандоонун эркиндиги үчүн маанилүү. Экинчи берене биринчи бөлүк. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо, жашыруун добуш берүү менен жалпыга тең жана тикелей шайлоо укугунун негизинде жүргүзүлөт. 6 берене. Кыргыз Республикасында шайлоодо добуш берүү, жарандардын эркин билдирүүлөрүн кандайдыр бир көзөмөлдөө мүмкүндүгүн болтурбайт, жашыруун болуп саналат. Добуш берүүнүн жашырундуулугун бузуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке алып келет. Добуш берүүнүн жашырундуулугу эркин тандоонун негизи. Сиздин добушуңуз маанилүү.